Самат помидордун түшүмдүүлүгүн билүү үчүн ар түрдүү жерге помидор өстүрдү жана алардын бийиктигин күн сайын ченип жазып алды. Бул жерде Самат кандай жерлерде помидор өстүргөндүгү берилген. Ал парникте, талаада, атайын идиште өстүргөн жана алардын бийиктиги бул жерде көрсөтүлгөн. Парникте өскөн помидор талаада өскөн помидордон канчага бийик? Демек, алардын айырмасын эсептөө керек. Алгач, парникте өскөн помидордун бийиктигин таап алабыз. Ал 3,4-1 барабар. Ал эми талаада өскөн помидордун бийиктиги 2,8-7 барабар. Атайын идиште өстүрүлгөн помидордун бийиктиги 3,2-1 барабар. Анын бизге кереги жок. Биз парникте өскөн помидор менен талаада өскөн помидордун айырмасын эсептебебиз керек. Демек, 3,4-1ден бул парникте өскөн помидор, андан кемитип алабыз. Талаада өскөн помидордун бийиктигин 2,8-7. Бул жерде эки аралаш сандын айырмасын эсептөө керек. Эки аралаш сандын айырмасын эсептөө үчүн аларды буруш бөлчөккө айландырып алабыз. Анда 3,4-1 буруш бөлчөккө айландырабыз. Бул жерде 3 кошуу 4-1 дегенге дагы барабар. Анда 3 бүтүндү жөнөкөй бөлчөк түрүндө жазып алабыз. Анын бөлүмүнө 4, ал эми ал мына 12. 12ни 4кө бөлсө, ал 3кө барабар. Ага кошобуз 4-1. Жана 2,8-7 аралаш санындагы буруш бөлчөккө айландырып алабыз. Анда бул жердеги 2 бүтүн ал 8-16 барабар. Ага кошобуз 8-7. Жана бул бөлчөктөрдүн айырмасын эсептебебиз керек. Анда жылдырып алалы. Бул жерде сумманы эсептейбиз. 4төн 12ге 4-1 кошсо, ал барабар 4-13. Андан кемитүүбүз керек. Алгач кашанын ичиндеги кошууну аткара алабыз. 8-16га 8-7 кошсо, ал 8-23 барабар. Бул жерде 4-13төн кемитүү керек 8-23. Алардын бөлүмдөрү ар түрдүү. Демек, аларды жалпы бөлүмгө алып келип алабыз. 4 жана 8ден 2 жыбысын. Башкача айтканда, алардын эң кичине жалпы бөлүнүүчүсүн эсептейбиз. 4 жана 8ден эң кичине жалпы бөлүнүүчүсү 8ге барабар. Демек, бөлүмүн 8ге теңдеп алабыз. 4тү 2ге көбөйтсө 8ге барабар. Анда алымындагы санды дагы көбөйтүүбүз керек 2ге. Көбөйтөбүз 2ге. 13тү 2ге көбөйтсө 26. 8ден 26дан кемитүүбүз керек 8-23. Анда бөлчөктөрүбүздүн бөлүмдөрү 8ге барабар, ал 8 боюнча калат. 26дан кемитүүбүз керек 23. 26дан 23тү кемитсе 3кө барабар. Демек, айырма 8ден 3кө барабар. Демек, парникте өскөн помидордун талаада өскөн помидордун бийиктиги 8ден 3кө барабар. 8ден 3.